Ат Башы райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын инспектору Зарылбек Тентиевдин иши салттуу окутуу башталгандан бери күн сайын мектепке келип окуучулар менен жолугушуп пикир алышат. Анткени пандемиядан кийин кырсык кылмыштардын өсүп кетишине жол бербөө башкы максат. Жаш өспүрүмдөрдүн зомдук сондуктарын алдын алуу, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча азыркы учурда өзүбүздүн бөлүмдө мага тиешелүү болуп катталган өспүрүмдөр алар менен иш алып барабыз. Балдарын карабаган толук баягы карабай койгон ата-энелер бар, ичип кеткен, андай мындай ошолор менен да иш алып барабыз. Азырынча тынч окуучулар арасында эч кандай келишпестик, уруш талаш, мушташ болгон жок. Учурда Ат Башы району боюнча милициянын көзөмөлүндө жалпы 11 өспүрүм турат. Майда барат тентектик менен катталган окуучуларды тартипке келтирүү үчүн сыноо мөөнөтү 6 айлык убакытты талап кылып, бул аралыкта инспекторлор окуучу жана ата-эне менен тыгыз кызматташтыкты жүргүзүшөт. Былтыркы 2020 жылы жаш өспүрүмдөр тарабынан бир урлук фактысы менен бир кылмыш иши козголгон. Анда бир өспүрүм качкан. Быйылкы жылы болсо андай кылмыш катталды элек, Кудайга шүгүр. Анан бүгүнкү күндө ошол жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштарды алдын алуу максатында мектептерде жакында эле мына 21 район аймагында 21 орто мектепте кылмыштыкты алдын алуу боюнча райондо 9-дан 11-класстарга кылмыштыкты алдын алуу боюнча ар бир мектепте жыйналыштар өткөрүлдү, чогулуштар. Өспүрүм курактагы балдарды кырсык кылмыштардан оолак болууга чакырууга карата милиция тарабынан майма-май жолугушуулар жүргүзүлүп келет. Район боюнча жалпы 21 мектепте жылына 4 жолудан жыйындар өткөрүлөт. Кезектеги жыйын Карбек Уулу Акматалы атындагы орто мектебинде өткөрүлүп, ойлонбой жасаган тентектик кадам келечек тагдырларга балта чаба тургандыгы түшүндүрүлдү. Республиканын аймагында көрүп атасыздар, зорлук зомбулук, кылмыш кырсык өспүрүмдөр арасында токтобой келүүдө. Ат Башы району боюнча 21 мектепте жалпы 11 миңге жакын окуучулар билим алып, 8 инспектор мектептеги жаш жардамчылар менен иш алып барышат. Алардын катарында келечекте милиция кызматкери болууну кыялданган Жамал Кошпаева дагы бар. Мен милиционер болуп кичинекей кезимден эле кызыгам. Мага ошо айтышчу, ошо боюңдагы эме туура болуп, жакшы эметесиң деп. Милиционер болуум себеби мен азыртадан психология жактан жакшымын. Балдар менен иштөөгө ата-энелер, мектеп, милиция жана социалдык кызматкерлер тартылып, өз натыйжасын берип, татыктуу жаштарды тарбиялоого үлгүдешет агартуучулар. Соц четинден үйлөрүн кыдырып, кечкисин рейд кылабыз. Алдын ала көп жумуштар болот. Жума сайын рейд жүргүзүлөт. Класстарды кыдырабыз алдын ала. Биз мугалимдерге караганда милициянын кызматкерлери келгенде, балдар менен баарлашканда аларга эффективдүү болот. Тарбия жагынан аябай сезденип, буларга жакшы насаатчы болуп атышат. Келечектин ээси болгон жаштарды тарбиялоого карата жүргүзүлүп жаткан жыйындар райондун бардык мектептеринде улантылууда. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Ат Башы району.